Алтын Ордо конушунда жаңы мектептин курулушу уланууда. Азыркы учурда имараттын 1-блогунун 3-кабатын көтөрүү иштери аяктап калды. Буга ууда эле ооткананын жана сырттагы ажаткананын пайдубалы куюлуп жатат. Жалпы аянты 3521 чарчы метрди түзгөн билим уясы 480 орунга ылайыкталган. Жумушчулар мектептин айланасын жашылдандырып, көрктөндүрүү иштерин да жүргүзөт. Былтыр августта башталган. Азыр болсо салынып аткан мен 3-этаждын перекрытиясын поездарга атабыз. Спортзалды тоже крышасын баштайбыз. Этап где-то 60% бүтүп калды. Муну менен катар Мурас Ордо жаңы конушунда 660 орунду мектептин ички дубалдары ышып алып жатат. Ошондой эле Рухий Мураста 700 окуучуну батыра турган билим берүү мекемеси салынууда. Ак Бата конушундагы номер 43-орто мектепке кошумча имарат курулууда. Ал эми Көлмөдө мектепти курууга тендер жарыяланды. Ак Ордо конушундагы дагы 750 орунду мектептин курулуш иштери башталып, былтыркы жылдын аягында котлованы казылып, фундамент иштери жүрүп атат. Ылдыйкы зонаны алганда Мурас Ордо конушундагы мектептин билесиздер буга чейин курулуп токтоп калып, анан былтыркы жылдан баштап жандандыруу иштери башталып, анын дубалдарын тургузуу, монтаждоо жана благоустройство иштери уже кызуу жүрүп атат. Андан сырткары Ак Бата конушунда 45-чи мектепке кошумча имарат куруу боюнча былтыр тендер жарыялап курулуш иштери башталган. Бүгүнкү күндө алындагы котлованы казылып, фундаментин тургузуп, уже 2-уровеньнин ригелдерине токуу иштери жүрүп атат. Ошондой эле мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан номер 10 жана номер 76-орто мектептерде капиталдык оңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Ушул тапта номер 10 мектепте демонтаждоо иштери соңуна чыгып калды. Мекеме 3 корпустан турат. Бирөөсү 1938, кийинкиси 1950-жылдары курулгандыктан жаңылоого муктаж эле. Окуу класстарынан тышкары мында жыйындар залы, кийинүүчү бөлмөлөрү менен спорт зал, 2 санузел каралган. Курулушу жүрүп жаткан объекттердин тегереги жашылдандырылып, тосмо орнотулуп, жолдор жана тротуарлар иретке келтирилет. Ошондой эле балдар үчүн спорт аянтчалары жана воркаут курулат. Бул мектеп реконструкция болгон себептен азыр полностью бүт жабдыктарын чечип атабыз. Крышасынан баштап, эшик терезеси, полу, перекрытие, покрытие, ишкилса эмне тиешелүү эскирип кеткен тетиктердин баарын алмаштырганга проекттин долбоорунда бар болчу. Ошон үчүн бүт баарын тең азыр чечип чыгарып аткан эмеси. Азыр буюрса бүтүп калдык. Эми кайра бышыктап, усилениялары бар. Ошолор менен иш башталды кайра. Алдыда Бишкек шаарындагы жаңы конуштар мектеп менен толук камсыз болушат. Жалпы жонунан мамлекеттин казынасынан курулушка делип 1,5 миллиард сомго жакын акча бөлүнгөн. 5 мектепке тендер конкурска жарыяланган. Келишим түзүлгөн 2 мектепке, 3 мектеп болсо азыр тендердик комиссиядан кайра өтөт, а бир болсо азыркы тапта келишим түзүлүү стадиясында турат да. Бир бала бакчаны болсо ошо конкурстук комиссия азыркы учурда документтерди карап жатат. Калгандары болсо 3 мектеп болсо мамлекеттик экспертизада проекти долбоорлоо иштери каралып жатат. Борбор каладагы конуштарда мектептердин жетишсиздигинен улам балдар шаар ичиндеги же жашаган жерине жакын конуштарга барууга аргасыз эле. Мындан улам быйыл кошумча мектеп салуу чечими кабыл алынганын президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына жазган. Быйыл кышта жаңы конуштарды кыдырып чыктым. Мектептер жок, балдар шаарга келип окушат же жөө жалаңдап алыска айылдарга барышат экен. Дароо 15 мектеп, 1 бала бакча салуу чечимин кабыл алдым. Тендер деген балекет 10 жылдан бери иштеп келе жаткан. Ошол тендер деген немеге жамынып алышып, буга чейинки салынган мектептерден 1 квадратын $820 салып келишкен экен. Сапаты да начар болгон. Жалпы республика боюнча алганда миллиарддаган акчалар желип кеткен. Мен адистерди чогултуп алып, өзүм эсептеп чыктым. Бүгүнкү күндө 1 квадрат метрин $650
доллардан салса деле курулушчу пайда табат экен. Ошол себептен мэрди дагы ал чогулушка катыштырып $650 ашпаган баада салып, 15-сентябрда 15 мектеп, 1 балабакчанын ачылышын кылабыз деп планга киргиздик. Бул мектептердин салынышы жеке менин көзөмөлүмдө турат. Иштин сапатын жана жүрүшүн тиешелүү мекемелер, адистер көзөмөлдөп турушат. Сентябрь эртең эле келет. Сапатын текшерип өткөрүп алабыз. Акча үнөмдөп сапатсыз салса жоопко тартабыз. Акыркы 1,5 жылдын ичинде өлкө боюнча 202 мектеп жана алардын спорт залдарынын курулушу жүрүп, 68 мектеп бүткөрүлдү. Ошондой эле 159 социалдык объекттин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери аяктады. Жалпысынан алганда билим берүү тармагына 2021 жылы 40,2 миллиард сом, 2022 жылы 42,1 миллиард сом бөлүнгөн. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.